Жолдун боюнан бизнеске ылайык жер болсо деп издегендер араңыздарда көп болсо керек, а? Оштогу Курманжандатка көчөсүндө жолдун боюнда биринчи линияда сатыла турган 10 сотук жер тилкеси бар. Мына азыр Автолюкс деген унаа салону болуп иштеп турат. Мунун аянты 7 сотук, нар жагында 3 сотук дагы жер бар. Жалпы кошуп эсептегенде бул жер 10 сотук чыгат экен дегендер. 10 сотук жер аянты толук бардыгы сатылат. Баасы 70 000 доллардан бир сотугу. Оштогу Курманжандатка көчөсү бул жакты Шайыт төбө жак деп коет, билесиздер. Мына жолдун аркы бетинде көп кабаттуу үйлөр курулган, табака центр бар. Мына биз тартып жүргөн Металл Март, Нержавейка борбору. Ушунун эле маңдайы болуп калат. Бул жагы эми автобекет Горгай жактан келе жатканда дагы бир көп кабаттуу үй бар. Ошол көп кабаттуу үйдөн өткөндөн кийин Баатыр ажы ашканасынын жанында. Оң тарапта турат. Бул Курманжандатка көчөсү 573 дарек. Мына көчө жагын карап коюңуздар. Мына бул кошунанын дуалы, ошол бурчтан баштап туурасы көчө жагы өзү 26 метр экен наркы дуалга чейин. Ал жерде бир 3-4 метр жолго калат экен, андан сырткары ушу 20-21 метр жол жагы туурасы экен да. Негизи туугандар, мына ушул чек арадан ичкери киргенде долбоор дагы жасатып коюптур. Долбоор дегенде бул жерде 20-га 12 размеринде 2 кабаттуу коммерциялык имаратка долбоор жасатыптыр. Жеңил конструкция менен, темир конструкциялар менен курула турган 2 кабаттуу имараттын конструкциясы, мындайча айтканда, долбоору бар экен эле. Азыр эми бул жер мына теп-тегиз, навес курулган, ортосуна чатыр тартылган, автосалон, унааларды коюп койгон, тизилген. Бул жер эми азыр иштеп турат. О, төрдө бир чакан кеңсеси бар экен. Азыр бул жагынан айланып, аркасындагы 3 сотук жерди дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Эгер жакса, телефон чалып сүйлөшөсүздөр, келишесиздер туугандар. Ушул жер 1 сотугу 70 000 доллардан сатууга коюлуп жатат. 1 сотугу. Жалпы 10 сотукту эсептеп келгенде 10 сотук 70 000 доллардан бул 700 000 доллар дегенди түшүндүрөт. Албетте эми түшүп берет, кеми болот, сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Өзү Оштогу эң кымбат жерлер жолдун боюндагы, бизнеске ылайык. Ушул Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан. Ушул жакта үйлөр курулуп жатат, канчалаган бизнес борборлор, соода борборлор курулуп жатат, кафелер курулуп жатат, тамактануучу жайлар жана башка дегендей. Ошондон улам шаардагы ушу жол боюндагы жерлердин баасы эң пикке чыккан аймак ушул жакта. Эң пикке чыккан. 70 000 доллар деп атат азырчы. Мына бул жактан жол менен кирдик. Бул жагы кошунанын үйлөрү. Чек ара өзү мына үй турат. Үйдүн дуалынын бурчунан түптүз наркы бурчка чейин барат экен да. Наркы бурчка чейин барат экен. Ушул жагы бир 20 канча метр экен туурасы. Бул жагы бир аз жол жакка чыгат экен, кеңейет экен жол жакка чыккан сайын. Анан эми орто эсеп менен эсептегенде бир туурасы бир 23-24, көп болсо 25 метрдин тегерегинде болуп калат. Мына бул бурчка чейин келип сиздерге тактаана түшүндүрүп берели. Демек, мына бул үйдүн бурчу, бул чек ара. Бул үйдүн алдына кире турган эшиги наркы көчө жакта. Ушул жерден түптүз наркы кошунан дуалына чейин кетет. Ал эми бул жагы болсо түптүз ошо көчөгө чейин чыгат. Албетте бир аз нары бери бурулушу мүмкүн. Муну эми кызыл китеп боюнча дагы карап тактап сүйлөшүп келишип алсаңыздар болот. Бул жерде эми мына сол тараптагы кошуналарды караңыздар эле, ушул кошуналардын дарбазалары турат. Ушул кошуналарга кире турган жок дегенде 3 метрлик жол болот экен баары бирчи. Жолду беребиз деди. Ал жагын эми келсеңиздер казыктарыны кактап, казыктарыны кагып, ана мына кошуналар менен бир катар көрүштүрүп дегенде, госрегистрдин өкүлдөрү келсе, алар менен дагы бардыгын тактап, өзүңүздөргө өткөрүп аласыздар иншалла. 1 сотугу 70 000 доллар. Кеми бар, сүйлөшүп көрөсүздөр. Негизи азыр бизнеске ылайык ушу жолдун боюндагы жерлер аябай кымбаттап кетти да. Аябай кымбаттап кетти. Бул пик туугандар. Эң мындай жогорку баа болуп эсептелинет да. Бул албетте айтылышы. Кеми болот, сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Бирок жер, локация өтө сонун да, өтө сонун. Мына ушул жердин нар жагында, Кудай буйрса, бир 4-5 жылдан кийин көрөсүздөр, асман тиреген үйлөр болот. Ош Сити ушул жерге курулат. Ош Ситинин жанагы 22-24 кабаттуу эң негизги имараттары ушул тушта болот. Буйрса бул жерде соода кайнайт, адам кайнайт, аябай жакшы болот. Жолдун боюнда да биринчи линия. Анан бул жол дагы бара-бара кеңейиши мүмкүн, анткени жолдун чекесиндеги
ашыкча курулуштар бардыгы курулуп снос болду туугандар. Бул жак эми Табака центр, Нержавейка борбор, Металл Март, ошонун тушу. Бул жагы Горгай жактан келет. Баатыр Ажы ашканасынын жанында Курманжан Датка көчөсү 571. Ушул жер шашылыш түрдө сатууга коюлду. Биз барды бардай, болгонун болгондой көрсөтүп бердик туугандар. Кимде кандай проект болсо, бир ушул жерге отургузуп көрүңүздөр. Ээсинин телефон номурун экранга жазып койдук. Азыр чалып, азыр сүйлөшүңүз. Кимдир бирөө жер издеп жүрөт Америкада, кимдир бирөө жер издеп жүрөт өзү Кореяда, же Европада, же Россияда, ар жакта жүрөт. Акчасы бар. Акчасы бар, кыргыз азаматтар бар да. Алар келип ушул жерди алып койсо, чоңураак имаратка долбоорду түздүрүп туруп, анан курулушту баштаса, 4 этаж, 5 этаж торговый центрлерди куруп зыңкыйтып койсо болот. Аны жасаса болот. Болгону эрк, акча, долбоор. Болду, кете берет иштин баары иншалла. Görüşкөнчө аман болуңуздар.